Assalamu alaikum. Мен азыр сиздерге Instagram 777ден акча чыкпай атат деген сөздөр көп болуп атат Kiwi кошелекко. Ооба, Kiwi кошелектин өзүнө чыгарганда чыкпай атат. Бул жактан болсо чыкты, кетти деп эле маалымат мурдагыдай эле берилип атат, бирок кошелекко түшпөй атат акча. Kiwi номери жазганда, мисалы мен номерин жазганда кетти деп жазып атат, бирок мага акча түшпөдү. Мисалы, бул жерде мына акча, бул акча мага кошелегиме түшкөн эмес да, качандан бери вывод жасап жүрөм. Ал эми Kiwi кошелектин виза картасын алдым. Ошол виза картасына чыгарсам 200, минималка 200 экен, 200 чыгарсам мага 2-3 мүнөттүн ичинде түштү да. Анан калган суммамды дагы чыгардым. Kiwi кошелектин виза картасына чыгарабыз, дароо түшөт. Ал үчүн банковский карта дегенди тандайбыз. Банковский карта РФ дегенди тандайбыз. Минимум 200 рубльдан баштап чыгат акчасы. Азыр мен сиздерге Kiwi кошелегиман көрсөтүп берейин, ошо акчалардын түшкөнүн. Payer кошелекко да вывод жасап көрдүм эле, такыр түшпөй койгон. Ошондуктан аны отключить этип, анан кийин мен виза картага чыгардым. Мынакей 200 рубль которгонумда мага 147 рубль Kiwi кошелегиме түштү. Комиссия алат деп атпаймынбы? Андан кийин 600 канча котордум, ошондо мага 633 рубль келип түштү да. Бул деген Kiwi кошелектин виза картасына келип түштү. Ал картаны мына жерден алсаңыздар болот. Карта деген бөлүмдөн. Ал жерде карта деген бөлүм бар. Ошол жерден карта алсак болот. Азыркы учурда картаны бекер берип атат. Ошол бекер картаны алып үлгүрүп калыңыздар. Акция бүт электе. Виртуальный карта Kiwi деп турат. Ушул Kiwi кошелек номер картаны алып алыңыздар, активация кылып. Мынакей достор, сайттан негизи ушул Kiwi'ге түштү. Kiwi'де кадимкидей эле колдоно берет экенбиз визага түшкөндөчү. Неме болбойт экен, общий баланстын ичине эле кошулуп кете берет экен. Мурда каяка которуп, эмне кылсаңар, ошондой эле кылып колдоно берет экенбиз. Картадан снимать этип отурбайт экенбиз. Kiwi кошелектин өзүнүн общий балансына эле түшүп, мурдагыдай эле колдоно берсек болот экен. Мынакей достор, заработок деген жерге кирип, задание аткарып, ошол акчаларды тапсаңыздар болот. Андан сырткары мына бот деп турган жерден бот сатып алсаңыздар да болот. Бирок мен бот иштетпей эле турам азырынча. Бот сатып алыш үчүн бот деген басып, мына жерде бесплатно деп турат. Мисалы, Instaminer ПК и Android'ге бар экен. Ушуну алып иштетип көрөлү. Получить бот бесплатно дегенди басалы. Бот отсюда. Только ссылка менен катталгандар ала алат деп жазып коюптур. Бот деле Android дегенди скачать этели. Отуз 2 мегабайт экен. Компьютерибизге дагы скачать этип коюп алсак болот экен. Ботту компьютерге туташтырганга аракет кылып көрөйүн. Анан азыр болсо ушу Android'ге иштетип көрөлү ботту. Мынакей көчтү. Эми разрешение кылышыбыз керек экен. Настройкиден автоматически
өзү кирди, разрешение бердик, принять деген басабыз. Кайра бул ссылканы басып установить кылабыз. Мобильный инстабот версия 2.0 открыть. Приложение работает. Ставьте IP дейт. Бул жерге IP деген жерге биз азыр Instagramга киребиз дагы. Бул менюдан биз мына жердеги логинибизди басабыз. IP ключүбүздү алыш үчүн логинди басып туруп, бул жерден болсо мынакей IP деп турат. Ушуну басып туруп IP'бизди копиялайбыз. Бул жерде ваш IP ключ деп жазылып турат. Ушуну копиялайбыз. Мына копировать этип туруп, бул жерге коебуз. Вставить деп коебуз. Анан кийин войти дегенди басабыз. Түшүнүктүү болду. Бул бекер ботту биз только жанагы айттым го азыр эле, бул эми ссылкасы менен катталыш керек экен депчи. Мен ойлогондой эле болду. Ал үчүн биз бесплатный бот алыш үчүн ушул адамдын артынан катталышыбыз керек экен да. Бул экинчи ботту текшерип көрөлү. Эгер кааласаңар ошол адамдын артынан катталып деле иштесе болот ботту. Тилекке каршы бул жакта Android версиясы жок экен, бесплатно деп турган жерде жөн эле жазып койгон окшойт менимче. Компьютерге бар экен. Эң эле жакшы варианты биз жанагы адамдын ссылкасы аркылуу катталып, ошол ботту колдонсок болот да. Же болбосо өзүбүз ручной иштесек болот. Келиңиздер, анда мен азыр бул видеону токтото турайын дагы. Ушул адамдын артынан катталып, жаңы почта ачып, ботту колдонууну кийинки видеодо жүктөйүн. Кийинки видеого чыгарайын. Азыр ага чейин бир аз күтө туруңуздар. Бунун артынан эле чыгат. Кийинки видеону сөзсүз көрүңүздөр. Ботту колдонуу жана катталуу бекер Instaminer колдонуу жөнүндө видео жүктөймүн.